Баарыңыздарга салам. 3 жыл нанды кол ачыткы менен жасагандан кийин мен сиздерге дүйнөдөгү эң кооз жана эң даамдуу нандардын бирин хала наны менен тааныштырууга даярмын деп ойлойм. Баштайлы. Адегенде күчтүү ачыткы жасап алыш керек. Ал минимум 8, максимум 12 сааттай ачышы керек. Мен муну дайыма түнү менен жасайм. Кичинекей идишке муздаткычтан түз келген 50 грамм камыр ачыткы, 50 мл суу, 100 грамм un салгандан кийин баарын аралаштырам. Баардык суу сиңгенге чейин шпательди колдонуңуз жана андан кийин кол менен иштей баштаңыз. Сизде ушундай камыр болуш керек. Аны банкага салып коюңуз. Басууну унутпаңыз. Мен аны резина менен белгилеп жатам, анткени ал 3 эсе чоңойгондо даяр болот. Экинчи күнү өзүңөр көрүп тургандай камырдын көлөмү 3 сантиметрден 9 сантиметрге чейин көтөрүлдү. Эми негизги камырды жууруга убакыт келди. Бул үчүн бизге бүт күчтүү ачыткы, 65 мл суу, 4 жумуртка, 65 мл өсүмдүк майы, 10 грамм туз, 80 грамм бал керек. Бал менен туз эригенге чейин баарын чогуу аралаштырабыз. Бул жерде мен толук унун колдоном. Эгерде сиз классикалык хала нан бышыра турган болсоңуз, ак унду колдонууну сунуштайм. Эми 450 грамм un кошуп, суу сиңгенге чейин аралаштырабыз. Камырды 30 мүнөткө тыңыттырып коебуз. 30 мүнөттөн кийин камырды 5 мүнөттөй кол менен жуурабыз. Таза чараны майлап, ошол идишке камырды 2 саатка калтырабыз. Эки сааттан кийин нанды формага келтирүүгө убакыт келди. Бүгүн мен адаттан башкача халва жасап жатам. Эгер бул бир аз татаал болсо, анда бул бөлүктү өткөрүп жиберип, 3 бөлүктөн турган жөнөкөй өрүм жасаңыз. Камырды 8 бирдей өлчөмдө бөлүшүм керек. Бүт калыптоо процессинде un колдонбойм, анын ордуна май болот. Алгач камырды тоголоктойбуз, андан кийин 2 башка табакка кунжут даярдайбыз. Андан кийин камырды жайып, 4 дана кара кунжут менен болгон табакка салып, калган 4 ак кунжут уруктары бар табакка барат. Майдын жардамы уруктар жакшыраак жабышат, ошон үчүн un колдонбойм. Камырды жайып бүткөндөн кийин өрүү маанилүү бөлүгү болуп калат. Мен өрүү боюнча анча жакшы эмесмин. Анан бир топ өрүү жөнүндө видеолорду көрдүм. Мен колуман келгенинин баарын жасадым. Менден үлгү алып, ушул сулуу нанды өрүп алыңыздар, кымбаттуу достор.
Вуаля, сиз ушундай сулуу нан менен аякташыңыз керек. 4 саатка көтөрүлүш үчүн калтырыңыз. Акыры бышыруу убактысы келди. Духовканы 180 градуска чейин ысытып, 30 мүнөт же кызарганга чейин бышырыңыз. Эгер сиз дагы ушундай хала токочту жасаган болсоңуз, мен сиздер менен сыймыктанам. Натыйжаларыңыз менен мени Инстаграмда белгилөөнү унутпаңыз. Бул мага ушундай видеолорду дагы көп тартууга түрткү болот. Бул видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгерде сизди камыр ачыткы, башкача айтканда камыр туруш менен жасалган рецепттер, француз ашканасы кызыктырса, менин каналыма жазууну сунуштайм. Кош болуңуз, жана көрүшкөнчө.